Биз бүгүн улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналган эл аралык эстафетаны тосуп алуу алдында турабыз. Бул эстафета 3 ай мурун Брест жана Мурманск шаарларынан жолго чыгып, бир нече өлкөнүн аймагын басып өттү. Бүгүн символдук белги Казакстан Республикасынын чек арачыларынан расмий түрдө кабыл алынып, Кыргызстанда өз жолун улантат. Жеңиш эстафетасын кабыл алды полковник Сабиров. Жеңиш эстафетасы мындан аркы Сапарын, Чүй, Ысык көл, Нарын жана Ош облустарындагы чек ара бөлүктөрүндө улантат. Бул аймактарда аскердик парадтар, эскерүү митингдери жана гүл чамбар коюу аземдери өтөт. Ар бир чек ара бөлүгүндө эстафета салтанаттуу түрдө өткөрүлөт. Анда 4 кишиден турган топ жеңиш символун кабыл алат жана кийинки бөлүккө тапшырат. Чек ара аймактарында жүрүш кылат. Автоунааларда алып жүрөбүз. Жеңиш эстафетасын жерлерде жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн, элдерди, ошолор менен биргеликте чек арачылар аскердик патриоттук иш-чараларын жерлерде уюштурушат. Окуучулар менен мектептерде жолугушуу, патриоттук сабактар уюштурулат. Аскер бөлүктөрүндө аскер кызматчылары менен аскердик патриоттук сабактар уюштурулат. Алгачкы жеңиш эстафетасы 1995 жылы өткөрүлгөн. Ал улуу жеңиштин 50 жылдыгына арналган. Ошол жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп келет. Бул акция улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына урмат көрсөтүү, алардын эрдигин даңазалоо жана жаш муундун патриоттук сезимин бекемдөө максатын көздөйт. Мындан тышкары ал шериктеш мамлекеттердин достугун жана өз ара ынтымагын чыңдоого өбөлгө болот. Келе жаткан 80 жылдык улуу жеңиш майрамы менен куттуктаймын. Бул майрам биз үчүн өтө ардактуу, биз үчүн аябагандай чоң маанилүү майрам болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө жанагы биздин ата-бабаларыбыздын улуу ата мекендик согушта кылган эрдиктерин жана чек арачылардын эрдиктерин эскерүү, ошолорду жаштарга жеткирүү, жаштарга ушул мекенчилдикке, сергек жашоого тарбиялоого максат менен жүргүзүлүп жатат. Кыргыз чек арачылары 4 май күнү Бордово автожол көзөмөл өткөрүү жайында эстафетаны Тажикстан Республикасынын өкүлдөрүнө өткөрүп беришет. Бул масштабтуу мекенчилдик иш-чара 28 майда Москва шаарындагы белгисиз жоокердин күмбөзү мемориалдык комплексинин жанында жыйынтыкталат. Айсана Бакытбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Чүй облусу.